Саламатсыңарбы, урматтуу балдар? Бүгүнкү сабактын темасы байыркы эгей дүйнөсү. Сабактын планы: эзелки падышалыктар Крит жана Микена, Троя согушу, Гомердин Илиада жана Одиссея чыгармалары, байыркы гректердин дини, кудайлар жана баатырлар тууралуу мифтер. Эгей облусу 4 табигый аймакка бөлүнөт: материктик Грекия, Крит аралы, аралдар дүйнөсү жана Кичи Азиянын жээктери. Гректер өз өлкөсүн Эллада, ал эми өзүлөрүн элладалыктарбыз деп аташкан. Байыркы гректер балык уулоочулук жана малчылык менен кесиптенишкен. Грекияда темир, күмүш, жез, коргошун жана мрамор кендери, ал эми Фасос аралынан алтын алынган. Миной цивилизациясы. Мамлекет биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкта алгач Критте пайда болгон. Англиялык археолог Артур Эванс 1894-жылы таап, аны Миной цивилизациясы деп атаган. Бул мезгилде коло куралдары кеңирип таралып, көп кабаттуу имараттар курулган. Биздин заманга чейинки 21-17 кылымдарда Криттеги ойлоп табуулар: карапа, фаяс жасоону билишкен. Эң байыркы 4 дөңгөлөктүү арабаны ойлоп табышкан. Жазууну ойлоп табышкан. Жазуу үчүн сыяны колдонушкан. Биздин заманга чейинки 1600, биздин заманга чейинки 1100-жылдары Крит маданиятынын гүлдөө мезгили болгон. Кеме куруу өнүккөн. Египет, Сирия, Финикия Микендик Грекия менен байланышта болгон. Кнос аралындагы падыша сарайы грек мифтеринде лабиринт, грекче лабрис, кош кабат ай деген түшүндүрөт, деп аталат. Аянты 16.000 чарчы метр болуп, жүздөгөн бөлмөлөрдөн турган. Биздин заманга чейинки 1450-жылы Крит цивилизациясы зор жанартоо атылгандан жана согушчан Михей урууларынын басып киришинен талкаланган. Археологиялык изилдөөлөрдүн жана грек эпосторунун негизинде Кичи Азияда Троя шаары болгондугу аныкталган. Троя шаарынын калдыгын немец археологу Генрих Шлиман тапкан. Грециянын Троя менен болгон согуштарынын Илиада жана Одиссея поэмасы жаралган. Илиада жана Одиссея поэмаларынын автору грекиялык сокур акын Гомер болгон. Троя шаары биздин заманга чейин 17-14 кылымдарда гүлдөп өнүккөн эле. Бул өнүккөн шаардын байлыктарына грециялыктар көз арткан. Натыйжада Греция менен Троянын ортосунда согуш башталган. Троя согушу 10 жылга созулган. Миккена падышасы Агамемнон башчылык кылган Ахейлердин уурулук бирикмеси тарабынан биздин заманга чейин 1200-жылы Троя талкаланган. Грециялыктар Трояны Илион деп аташкан. Илиада аталышы ушул аталыштан келип чыккан. Поэмада грек урууларынын жол башчылары Ахилл менен троялыктардын баатыры Гектордун ортосундагы жекеме-жеке салгылаш сүрөттөлөт. Гректер Одиссейдин кеңеши менен чыгач ат жасашып, ичинен жоокерлер жашынып алат. Троялыктар бул атты кудайлар берген белек деп шаарга сүйрөп киришет. Жоокерлер түн ичинде аттын ичинен чыгып, сыртта турган гректерге дарбазаны ачышып, шаарды талкалашат. Ошентип, гректер Троя менен болгон согуштун 10-жылында Троя шаарын жеңип, шаарды талап тоноп, көптөгөн адамдарды туткундап кеткен. Одиссея поэмасында Троядан өз мекенине Итака аралына кайткан Одиссейдин окуялары баяндалат. Одиссея 10 жыл бою жол жүрүп, укмуштуу окуяларга туш болуп, өз мекенине кайтат. Поэма аял кудай Афинанын колдоосу менен Одиссей Итака аралында ал жокто кожоюндук кылгандарды жеңип, өзү башкарып калгандыгы менен аяктайт. Байыркы гректердин дини. Гректер жаратылыштын көп кубулуштарына түшүнүшпөгөн.
жана алардан коркушкан. Алар эркек жана аял кудайлар жашашат, жаратылышты ошолор башкарат деп ишенишкен. Ар бир кудайлардын аты болгон. Мисалга ала турган болсок, асман кудайы булут айдоочу Зевс, деңиз кудайы Посейдон, жер алдындагы дүйнөнүн кудайы Аид. Гректер Зевс кудайынын буйругу менен жамгыр жаайт, кургакчылык болот дешкен. Каарына калган адамдарды жана кудайларды кудурети күчтүү Зевс өзүнүн алтын жебелери менен өлтүрөт деп ойлошкон. Посейдон деңиз кудайы Зевстин бир тууганы болгон. Посейдон өзүнүн айрысы менен жерди титиретип, деңизди катуу толкутуп, кемелерди чөктүрөт деп ишенишкен. Адам каза болгондон кийин анын жаны жаңы өлгөндөрдүн жер алдындагы караңгылык падышалыгына барат. Ал жакты каардуу Аид башкарат. Аиддин бутунун жанында 3 баштуу дөбөт олтурат жана ал жер астынан эч кимди сыртка чыгарбайт деп ишенишкен. Байыркы грекиялыктар кудайлар улуу Олимп тоосунда жашайт деп ишенишкен. Прометей жөнүндө миф. Кудайлар отту адамдардан жашырган, бирок ак ниет Прометей адамдарга жөнөкөй камышка салып Олимптен от алып келген. Ал үчүн Прометейди кудай Зевс жазалайт. Ал аскага кадалып, кыйноо тартат. Бир бүркүт күндө келип анын боорун жеп турат, бирок боор кайра жаңырып өсө берет. Бул кыйноо жүздөгөн жылдардан 30.000 жылга созулуп, Геракл бүркүттү жаа менен атып өлтүргөнгө чейин созулат. Ошентип Прометей бошотулат. Тема боюнча суроолор. Байыркы Эгей дүйнөсүндөгү алгачкы мамлекеттер жөнүндө айтып бергиле. Троя согушунун натыйжасы кандай болгон? Илиада жана Одиссея поэмасынын автору ким болгон? Бул поэмалар эмне жөнүндө баяндайт? Байыркы гректердин дини жана мифтери жөнүндө айтып бергиле.